بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Бүгінгі өте тұрған темамыз хуснул хулқ, жақсы құлық мінез. Ұшыл туралы сөз қыламыз. Бұл нәрсеге жету өте жеңіл. Болған адам ой жүгіртуге маны беріп, ой жүгіртіп қойса, көңіл бұрып қойса, қайсы нәрсе жаман, қайсы нәрсе жақсы. Қайсы адамның көңілін бұзып қойшы мүмкін, қайсы нәрсе адамдың көңілін көтеріші мүмкін. Қандай мамиле жағынан болсын, сөз жағынан болсын, біреуінің көңілін ортып албайын бі, шариатқа қарсы келбейді деген сияқты нәрсеге көңіл бұрып қойса, бүттіген. Мысалы, жолда баратып, адамдарды ренжіте тұрған нәрселер болса, мейлі желім бөтөлкө болобу, мындай бөтөлкөлөр болобу, таштандылар болобу, таштандын идишине таштап коюу, ушундай нерсеге калыптанышыбыз керек. Ошондон анан кийин эмне болот? Кудай буйруса, жакшы кулук мүнөздүн негизинде көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Же болбосо эки адам урушуп кеткендерин угабыз. Эмне себептен урушту десе, экөө жол талашып кеткен урушат, шаар ичинде көбүнчө. Ой, менден кетип калыптыр, мейли кечиресиз, кечирип коюңуз. Бизден кетип калыптыр, кечирип коюңуз деселе, андан кичирейтип кетпейт адам. Ошол нерсенин себебинен бул досторун чыгарат, тааныш билишин чыгарат, тайке жээндерин чыгарат, ошентип анан кийин кырылыш болуп, уруш болуп, анан сураштыра келсе, болбогон экөө бир жолдо талашып кеткен, урушуп кеткен, ошондон чоңоюп кеткен. Ошол нерселерде эмне кылуу? Этият болуп, өзүбүздү оолак алуу. Бул зарылчылыгына көңүл бурбасак, эртең сырттан келген адамдарга дагы билин уят болобуз, шарият алдында дагы эмне болот? Уят деп эсептелет. Андай нерселерге биз эч качан жол бербешибиз керек. Алла Таала Тауба сүрөсүнүн 112-аятында мындай деп атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Чыныгы момун деген кандай болот десе, тафсирде келип атат. Хаулайл абрарул мужахидун аллазина ваадахум. Алла Таала уада кылган бейишке ички күнөө болсун, сырткы күнөө болсун, кол менен жасай турган күнөө болсун, жан дүйнө менен жасай турган күнөөлөр болсун, жаман ой санап, бирөөгө кара санатайлык кылып, көрө албастык дегендер бар да. Ошондой ойлор менен жасала турган күнөө болсун, кол менен, тил менен, көз менен жасала турган күнөөлөр болсун, айырмасы жок. Экөөнүн тең таштап тобо кылган адамдар дейт. Мактап атат Кудай Таалам Куранда. Демек, көз караш менен дагы, мамиле менен дагы эч кимди эмне кылбашыбыз керек? Капа кылбашыбыз керек. Жана Алла Тааланын буйруган буйруктарына мухлисун, жүрөгү менен берилип, ыклас менен, жан дилден аткаргандар. Жана кубаныч учурда дагы, башына кайгы келгенде дагы айырмасы жок. Бардык учурда Кудай Тааламга эмне кылган? Мактап айткан. Алхамдулилла. Кудайга шүгүр. Эң негизгиси, мисалы 80ге чыккан атабыз өтүп кетсе, кепчип, дагы 10 жыл жашаса болмок, эмнеге анда жашап калды деп кеп жүргөн эмне кереги бар? Калган бир туугандарга эмне болуш керек? Бири-бирибизге кубат болушубуз керек дейм. Кудай Таалам өмүр бериптир. Бергенде Кудай, алганда Кудай экендигин бизде жакшы көңүл айтуу эрежелер бар. Ошол эрежелерди айтып, өзүбүздүн көңүлдү өзүбүз эмне кылышыбыз керек экен? Токтотуп, кармана турган болсо дептир мына ошого. Ас-саимуна авил мутафаккируна фи халқилла. Саим деген ороза кармайт, же болбосо Алла Таала жараткан нерселерге ой жүгүртөт. Канча миллиарддаган жылдыздар бар? Ошо миллиарддаган күн эмес, бир эле күн бар. Бир эле ай бар. Куранда айтты. Жылдыздарды асмандын кооздугун ачыш үчүн жараттык. Ал эми күндү болсо тиричилик кылыш үчүн,
айды болса есептен жаңылып қалбас үшін. Бірінші ай, екінші ай, үшінші айда санап отпайсыз бұл. Мейлер толғанып іштейді екен да шуларға. Мына, ошоларға қарап не қылу? Ой жүгірту. Жана намазға бекем болу. Намазға бекем болу. Рүку сәжде қылады деген мааниси, намазға бекем болады. Нафил намаздарды да көп оқиды. Жана Алла Таала жана Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам жақсы көрген амалдар бар, бұйырған туралы. Мынандай нәрсені мысалы фасолли лираббика ванхар, намазыңды оқу, құрбандығыңды чал десе, қой мен намазымды оқиын, құрбандығымды чалайын деп. Пайғамбарымыз дайыма тазалықты жылмайып жүргенді жақсы көрген мысалы. Демек біз таза болып, пайғамбарымыз жылмайып жүргенді таза болғанды жақсы көрген. Қой мен дағы таза болайын, жылмайын деп жылмайып жүріш керек. Алла Таала жана анын элчиси тагыраак айтканда шарият тыюу салган нерселерди эмне кылуу, ошолордон токтолуу. Жана шарият кайсы жерге чектерди коюп койгон болсо, ошол чектерден ашып кетпөө. Мисалы арак ичип арам дедиби? Арам. Чоочун аял менен бир бөлмөдө жалгыз калба дедиби? Демек калбаш керек. Кетиңиз. Бирөөнүн үйүндө жалгыз аял турат. Сиз ал үйгө кирип барбашыңыз керек. Жанында кызы же атасы, эр жетип калган, бой жетип калган баласы, бой жетип калган кыздары болмоюнча эмне кылбашыбыз керек? Ал үйгө кирбеш керек. Туура эмес. Эркек баласы болсун, же бир туугандар, же өзүңүз жаныңызга аялыңызды, же бир тууган эжеңизди, карындаш, кыскасы бирөө кошо кириш керек сиз менен. Ошондон аңгем эмне болот? Жалган жалалардан, ойдон алыс болобуз. Ушундай пенделерге вабашшир айюхар расул. Эй, менин элчим Мухаммад, ошондой момундарга сен сүйүүчүлөп койгун, сөзсүз түрдө булар бейишке кирет деп. Мыкты амалдар менен. Бейишке кире турган амалдарды аткара берсин ушинтип. Жакшы мүнөз менен мүнөздөлсүн деген мааниде Алла Таала Куранда эмне кылды? Пайгамбарыбыз аркылуу буйрук берди. Эми Муъминун сүрөсүндө мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Qad aflahal mu'minun. Алла Таала жана анын элчисине Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ыйман келтирип, кайсы нерсени буйруган болсо, буйругун аткарып, кайсы нерседен тыйган болсо, ал нерселерден тыйылган болсо, бүттү. Ал адам эмне болот деп атат? Qad aflaha. Чынында ийгиликке жетти. Ийгиликке жетти. Аллазина хум фи салатихим хашиун. Намаз окуганда ушунчалык эрежеси менен окуйт, жалынып, жалбарып. Жүрөгү мындан кийинки да намазды окуй аламбы, окуй албаймбы? Ушу дааратканага кирдим, улусада уят жок, дейт, алды арканы жуудум. Дааратымды шарият көрсөткөндөй аткарганга аракет кылып аткарып, дааратымды алдым. Эми монтип намазымды окуп атам. Ушу намазымды Кудайым кабыл этер бекен, кабыл кылса экен деп жалынып, жалбарып, караңыз эми тафсирде сонун келип атат. Такшау кулубухум фис-сала. Намазда жүрөктөрү эмне болот? Жалынып, жалбарат. Ва таскуну жаварихухум мин халаватил мунажат. Баягы денелери ушунчалык бейпилдикти, тынчтыкты табат. Анан такай алып, менин намазым кабыл болгондон кийинки кабыл болмогода. Унантып алып, окусак болбойт да туугандар. Намазды окуш керек. Кудайга сураныш керек да. Берилип, жүрөк мындай берилип, жаныңызда ким өтүп атат, өткөн жок, ага көңүл бурбаңыз ага. Кээде митип атпайбыз, колум митип атат, анан митип атат, анан митип алсын, ага көңүл бура элегиңиз. Эгер далили болсо кыла берсин, мындайын дагы. Бутунда манжаларында митип алсын. Жасай берсин, ага көңүл бурбай элегиңиз. Эгерде шариатта далили болсо аткара берсин. Биз эмне кылалы? Ар ким өзүнүн намазы менен болуш керек. Ар ким өзүнүн намазы менен. Бир алым айтып атпайбы? Сиз менин жаныман өтүп кеттиңиз го, мен намаз окуп атканда. Сен намаз окуп атканда десе, "О, сен какта элең" деп тур ошондо. Мен го өтүп кетип атам өзүм жол менен. Сен өтүп кетип атканда, сен намаз окуп атканда мен өтүп кеттим беле десе, "О" дейт. Демек сен намазда эмес экенсиң дейт. Эгерде сен намаз ичинде болгондо мен өтүп атаммы, өткөн жокмунбу, сен билбейт элең деп. Ушунчалык маани беришкен көрдүр, чыныгы Кудай Тааламдын сүйүктүү пенделери.
Мына ушу намазым кабыл болсо экен деп. Анакей. والذين هم عن اللغو معرضون. Бұл дүниеде жана ахиретте сөз болсын, амал болсын, пайдасы жоқ сөздерді, пайдасы жоқ амалдарды, нәрселерді таштайды дептір. Му'ридун деген жүзі үйрейді деген сөз. Көңіл бұрбайды. Кейбірде жаштар болып қалады, инелерім, туғандарым, досторым. Еш қачан мечіттердің көрінген бұрыштарына, ештердің алдына тұрып алып, әркімді прикол қылып, шылдыңдап, алар пайдасы жоқ, соо алып келбегенден кейін аларды шылдыңдап, прикол қылып, қатқырып күліп жасалма. Аның керегі жоқ та. Ал егер ошол барып ушакка айланып кетиши мүмкүн. Бирөөнүн үстүнөн сүйлөгөнгө эч кандай акыбыз жок. Онуна карасаң ил жийип кетип аткан деп. Сиздин небереңиз андан да ил жийип төрөлүп калышы мүмкүн. Карасаң тетиги былтыйып кетип атканын деп. Сиздин небереңиз андан 2 эсе былтыйып төрөлүшү мүмкүн. Эртең басып калышы мүмкүн. Оорукчан болуп. Ошон үчүн бирөөгө бирөө эч качан эмне кылбаш керек? Үстүнөн күлбөш керек. Болбойт, ал туура эмес. Эртең андан 5 метр оорукчан нерселер адамдар пайда болуп калышы мүмкүн биздин уруктан. Кудай сактасын. Ошон үчүн бирөөлөрдүн үстүнө эмне кылбаш керек? Күлбөш керек. Кокус бирөөлөр күлүп жайнап каткырып күлүп атабы? Ассаламу алейкум деп коюш керек, болду кете бериш керек. Анан түшүнсөң, тынчтык болсун деген сөз да. Биз ассаламу алейкум дегенде привет дегенде эле кабыл алып калабыз. Ушундай эле. Болбосо мааниси сонун. Ассаламу алейкум. Сага, жоксо сизге тынчтык болсун деген сөз. Биздин жүрөгүбүздө тынчтык болуш керек, мамилебизде тынчтык болуш керек, үйдө жатканда да тынчтык болуш керек, намаз окуп атканда да тынчтык болуш керек, бардыгы тынч. Бирөөгө бирөө зыян бербеш керек. Момундун сыпаты ушундай. Ошон үчүн пайгамбарыбыз сахих хадисте келтирип атпайбы? Имам Бухари, Муслим риваят кылган. Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мусулман деген ушундай болот. Анын тилинен жана колунан калган мусулмандар зыян тартпайт деп. Демек, муну мечитте отурган мусулмандар ар бирибиз тилибиз менен жана колубуз менен башка мусулмандарга зыян бербешибиз керек экен. Биз кырааты менен сөгүрүп атпайбыз бу кеде. Энесинен, атасынан, жет атасына чейин мындайынан кетет. Адашпай сөгөт аны дагы. Адашпайт. Артатына мындай. Ошо адашпай Куран окусак жакшы болмок, тажвиди менен. Жок, адашпай кетет. Ушулардын баары болбойт экен да. Эмне үчүн? Ошо сөгүнүүгө көбүрөөк тилди машыктыргандыктан чочуганда да ошол сөз чыгат экен. Нерв кашайганда да ошол сөз чыгат экен. Эмне үчүн? Жүрөктө тил аркылуу жүрөккө отуруп калган, жүрөктөгү нерсе тилге чыга берет экен. Шоолдаган мойдон. Көбүрөөк зикир чалсак, субханалла, астагфирулла. Анда ошо субханалла, астагфирулла, ой, субханалла деп үйрөткөн да чочуп кетсек. Аллаху акбар деп мисалы, Алла деп кээ бирөө, я Алла деп үйрөт го. Кээ бир адаттар бар, аксакалдар. Азыр билбейм, көрө элек, балким айылды көп аралабагандыктан, бирок 80-ге 90-га чыккан 92-93 жылдар көп көрчүк. Жерге тайганда, бирим Алла депчи. Я Алла да астагфирулла деп. Лабызың адалбы деп бири-бирине. Сонун терминдер да булар. Ушуларды эмне кылыш керек экен? Көп адаттанып көнүш керек экен. Демек, мечиттин алдында болсун, башка жерде болсун, сооп бул дүйнөгө жана ахиретке пайдасы тийбеген. Көрүңүз, ахиретке сооп эле деген жок. Кээ бир сөздөр бар, туура. Аяттан, хадистен сизге сооп алып келбеши мүмкүн. Далилчи мынча сооп тигиндей деген. Бирок адамдарга зыян бербей турган жакшы сөздөр болот экен да. Мисал айтып коюш, таксыр, баланча таксырды зыярат кылып коюп. Бирок ал деле хадис бар ага деле. Зыярат кылсаңар, менин ошол жерден райымды таппаксаңар деген хадистер бар. Барып неме болуп кеткес. Жок дегенде күнөө иштерден сакталып, кел китеп окубайлыбы деп жакшы сөздөр сүйлөп койсоңуз, кел бир жумада 2 жолу эмнеде отуруп алып, үй бүлө жөнүндө китеп окуйлу, балдарга тарбия берүү жөнүндө китеп окуйлу деп уюшсак жакшы болмок. Мисалы, ошентип өткөргүлө жумасына 2 жолу деген пайгамбардын хадиси жок, туура буйрук. Бирок жок деген 2 жолу. Эмне үчүн? Калган күндөрүбүз, өмүрлөрүбүз ушу китеп окуу менен өссө экен деп. Пайдасы жок нерселерди талкуулагандан көрө пайдалуу китеп окуган жакшы экен, пайдалуу амалдар менен алектенген жакшы. Эмне үчүн? Зыяндуу, туура эмес нерселерди аткарганга, ойлонгонго убакыт калбаш керек экен. Убакыт калбаш керек экен. Ушул аятты айтып кайра улантабыз. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
Mü'minun surasının 3. ayeti. Құдай Тааламдын ийгиликке жеткен момундардын сыпаты ушундай болот. Бул дүйнөдө жана акыретинде пайда бербеген сөздөрдү, пайда бербеген амалдарды таштап, ага көңүл бурбай, жүзүн үйрүп кетет дейт мындайынан. Жолобойт экен да, ага кой, мага кереги жок деп. Ошон үчүн бирөөлөрдө шылдыңдап, мына басынтып сүйлөгөн бул мусулмандын сыпаты эмес экен. Кимдин ар бир адам өзү караса, мен деле өзүмдү карашым керек. Негедир бирөөнү тийишип, басынтып эле сүйлөгүм келип калса, демек мен текебермин. Ачык сөз. Текеберлик мага отурган. Ошон үчүн бирөөнү чукулап, басынткым келип атат. Кээ бир адамдар бар, сөзгө чоркок болот. Сүйлөй албайт. Бирок алтын ичи, сонун адам. Бирок колу гүл. Биз кооз сүйлөгөндөй, иштерди көркүп, демеле, жигине ийине жеткир аткарат, сонун. Ошол адамды бара алып туруп чукулай берсем, укулай берсем, ал адам жаман болуп кетиши мүмкүн да. Демек текебермин. Анткени пайгамбар буга хадисте эмне деген? Ал-кибар, текеберчилик деген батарул хак ва гомтун нас. Акыйкатты танып, адамдарды басынтып сүйлөө. Мусулман деген ушундай болуш керек, күчтүү болуш керек, мындай физически момун болуш керек деп туруп адамдарды басынтып эле. Бул жеткен дөдөйлүк, жеткен караңгылык деп баалаш керек мындай. Неге басынтасыз? Неге бир мусулман экинчи мусулмандан басыныш керек? Эч ким эчкимге басынбаш керек, эч ким эчкимди басынтпаш керек. Ар бир адам улуу өзүнчө, көңүлү ыйык, этият болуш керек. Ошон үчүн кээ бир тоболордун бир түрү пенде менен Алла Тааланын ортосунда болсо, Кудай Таалам кааласа кечирет аны жеңил эле. Эгер Алла Таалага чындап тоба кылсак, экинчи кайталабайм депчи. Ал эми пенденин акысын жеп коюп, көңүлүн калтырып койгон болсом, Кудай Таалам бул кишинин, мен мисалы бул кишини капа кылып алдым да, бул кишиден келип кечирип коюңуз аке, байке, ага, аба, мен өткөндө мен сизди эшиктен кетип атып момундай жаш экен, курчтукка салыптыр, сизди кысып туруп, кабыргаңызды майыштыра түртүп кетип калыптырмын. Ошол бир аз бир нерсеге ачууланып аттым беле, ошол алсыздыгым, акылымдын жетпегендиги болду. Ошого кечирип коюңузчу деп көңүлүн алсам, бул киши мейли эчтеке эмес, жаштыкта боло берет да деп туруп кечирип койсо, анан Кудай Тааламга тоба кылсам, анан Кудай Таалам кабыл кылат мен тобамды. Анан буяктан күнөөнү жасап койгондон кийин тоба кылдым деп, баягы христиандар деп бир жума бою күнөөнү кылып анан сууга түшүрүп анан болду, күнөөң кечирилди дегендей болуп калат да. Кээ бир адамдар бар го, күнөө боло берет, жумага келип, бир жумага келип кетип калсам болду, мен күнөөм кечирилип калат экен деп. Эми жакшы, такыр жок дегенде жумага келип турсун, анан багымда атканан 5 малга өтүп атпайбы? Андайлар көп толтура, алхамдулилла. Болгону түшүнүккө отуруп калбаш керек да, мына мээге. Бир жумадан бир жумага барып койсом болду, мен күнөөм кечирилет экен. Демек калганы секин-секинден иншалла. Акырын биягыда секин-секин болот да, акырынчылык деп. Күнөөнүн баарын жасап, бияга ишти да кыла берген болбойт экен. Ошон үчүн жуманы да окуш керек, күнөөнү да токтотуш керек, 5 малга өтүш керек, ушинтип эмне кылышыбыз керек? Алдыга жылы беришибиз керек. Ошентип жана демек текеберчилик кандай экен? Адамдарды басынтып эле сүйлөгүңүз келип калдыбы? Демек ошол адам текебер. Бул мусулмандын сыпаты эмес. Ал мусулманчылыкка терс келген сыпат. Дайым айтабыз го. Көбүнчө Кудай Таалам денесине кубат берип койгон, физика жагынан күчтүү балдар мусулманчылыкка берилгенине Алла ыраазы болсун. Тобосун Кудай Таалам кабыл этсин, баарыбыздыкын. Бирдеке десе атын Умар коюп алат. Өзүн Умар розияллаху анху элестетипчи. Андай болбойт да. Умардын момдо болгон депчи. Мынткөн онон күчтүү болгон деп. Умар розияллаху анху сахабалар ичинен эң жүрөгү жумшак ошо Умар розияллаху анху болгон. Жүрөгү ылбырак болгон, абдан назик, жумшак болгон. Анткени досуна колун артып алып, мынтип эркелеп да, мындай жакшы көрүп эзилип, мынтип таянып туруп алганда, ошол көрүнүш көзүнө башкача көрүнүп, бир аялдын. Ал аялдын үнү Кудайга жеткен аял болот. Эми окуясы узарып кетет. Темабыз ал кийин өтөбүз аларды. Ошол аял айтат го, "Я Умар" дейт. "Эй Умар, анта кунта Умайр." Сен мурда Умарчы элең, кичинекей. Эми эр жетип, бой жетип, өзүңдү падыша сезип, ал эмне кылганың? Андан көрө эл жөнүндө ойлонуп, кичине кыймылдабайсыңбы дейт. Ошондо Умар розияллаху анху жүрөгүн караңыз, жумшактыгын. Токтон албай ыйлайт ошол жерден.
Ана жанындағы киши айтат го. Сен кимге сүйлөп атасың, билип атасыңбы? Бул мусулмандардын деп баштагы чакты, падышасы деп айтайын дейт да. Умар радыяллаху токтотот. Бул Кудайга үнү жеткен аял. Дагы бирдеке кылса Кудайга үнү жетип калып, мага азабы келип калбасын. Коем, жон кой, туура айтты бул киши. Бул эже аял туура айтты деп өзүн өзү токтоткон Умар радыяллаху. Аябай бул окуялар толтура. Умар радыяллаху боюнча. Ошол үчүн бир алым айтып атпайбы? Дин илим өзү алым. Дин илимин дейт, шарият өкүмдөрүн 4кө бөлсөк, ошонун 3 бөлүгүн мен Умар радыяллаху өмүр баянынан үйрөндүм дейт. Баскан турганынан, сөздөрүнөн үйрөндүм дейт. Анткени чечкиндүү кадамдарга бат барган Умар радыяллаху. Мисал айтып атпайбы? Кыздарыңарды катып жата бербей, элге аралаштыргыла. Өзүнүн теңин таап турмушка чыксын дейт. Дагы сөзүнөн айтып кетейин. Көп балалуу болгула, кайсынысы аркылуу рызкы таап жериңерди билбейсиңер. Көрсө, мына дүйнөнүн проблемаларын тас чечип кете берген бул киши. Кудайдын буйругу менен. Эмне үчүн 10 бала болсо да эртеңки күн төшөккө 2 жыл жатып калышыбыз мүмкүн экен. Кудай сактасын андан. Бирок жаман жакшыны дайыма бирдей ойлой жүрүш керек. 2 жылдын төшөккө жатып калсак, ошо бир жерде бейшеп кылып, бир жерде бошонуп кала турган болсок, бир гана ыйманы күчтүү, Кудайдан чындап корккон, намазды деле орточо окуйт. Ошол балаңыз карашы мүмкүн. Тахажжудду калбаган балаңыз карабай кетип калышы мүмкүн. Ата, мен ишим бар эле депчи. Бир аз иштерим бар эле. Анан ата келеме Кудай буйруса деп. Кичине акча бермиш болуп, анан бирдегени айтымыш болуп. Кеп анда эмес экен, мына жакта экен. Намаз окуганым бар эле карай берет, анан сон болуп кетет дебеш экен. Ким намаз окуса өзү үчүн окуйт экен. Ким ороза кармаса өзү үчүн экен. Ким намаз окуп ороза кармап калса болду, бул залатой. Эң мыкты адам дебешибиз керек экен. Муну да ким айткан? Кайра эле Умар радыяллаху. Эмне деп айтат? Мусулман эркек деген, мына карагыла, сонун айтып атат. Исламда 5 парыз бар, туурабы? Ошо 5өөнүн экөөсү кайсы? Ороза кармоо, анан намаз окуу. Караңыз эми, сонун айтып атат. Силерди окуган намазы менен, туткан орозосу менен алдап койбосун дейт кимдир бирөөлөр. Окуган намазы менен, туткан орозо. Мусулманча форма тиги буну бияка эле коюңуз. Сүннет амалдарды. Парыз болгон окуган намазы менен, туткан орозосу менен силерди алдап койбосун. Чыныгы мусулман аманатка кыянат кылбайт. Сүйлөсө чындыкты сүйлөйт. Адамдардын кемчилигин жаап жашырып коет дейт. Көрмөксөн болуп коет. Бүт эле нерсени оң жагына оодара берет экен да. Мына чыныгы эркек мусулманды ушуну айтабыз экен. Ошондо эркек бала тарбияладыңызбы? Сизди басып жүрсөңүз дагы, төшөккө жатып калсаңыз дагы, бай болсоңуз дагы, кедей болсоңуз дагы, сизди тыштабай турган бала тарбиялай алдыңызбы, тарбиялай алган жоксузбу? Эртеңки күнү неберелериңиз тың чыкмалып чыгып кетсе, ата эмне кыласың, чоң атабыз карып калды да десе, эми андан көрөк бир 20 миң 30 миң айлык чыгарып коелу, бирөө келип туруп карап турат. Ошондой эле шайлап коелу десе, мейли деп туруп ошону ээрчип кете бере турган бала тарбияладыңызбы? Кеп ошондо экен. Ошондуктан биз чоң атабызды караганбыз. 2 жылдай жатып калды төшөккө. Чоң энебизди карадык. Ошондо чыдаган эле ата эне карайт экен. Ошондо такоо болуп аткан биз деле кээде чыдабай кеттик. Анан өзүбүздүн энебиз карады анан, кой деп. Ар ким өзүнүн ата энесин өзү карасын. Кийин мени дагы неберелерим карап калбасын деп, анан ата энем өздөрү карады. Атам менен апам. Ушундай экен да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн бала чакасы караш керек экен. Бирок төшөккө жатып калгандан да Кудай сактасын. Эми 4-нчү сыпаты, чыныгы эркек мусулмандар. Демек, товарный вид менен далилдей албайт экенбиз. Күчтүүбүздү, булчуңубузду чоңойтуп, же тилибиз менен буудай куруп, ан менен эмес. Чыныгы мусулмандар момундай болот деп атат. Валлазина хум лиззакати фаилун. Зекет бере турган өлчөмдөгү байлыгы болсо, зекет берет. Мына ушундай болот. Ал илим жагынан болсун, мүнөз жагынан болсун өзүн этаттайт экен. Илим жагы 100% бериш керек. Катып калганга болбойт. Анткени хадисте келет, кимге илим берилсе, бир үйрөнүп кеткенге таланты жөндөмү бар бала келсе, шакирт түшүп сизге окуучу болуп, ошого илимдин сонун жерлерин катып айтпай кетип кала турган болсоңуз, кыямат күнү оттон болгон жүгөн менен, оттон болгон нокто менен Кудай таалам силерди ноктолойт деген да. Жүгөндөйт деп. Ошон үчүн Кудай сактасын. Бериш керек. Илимдик ушундай. 100% беребиз. Ошон үчүн молдокелерден араб тил грамматикаларын алып алыш оңой эле. Таксыр эми
илим алал деп келди келе десеңиз эле болуп коркот ал, берет. Анткени кыямат күнү жооп бере албайын деп. Анан шакирт болуп түшкөн адам дагы бекем болуш керек. Илимге тырышып алыш керек. Ошон үчүн Кудай Таала айтып атат да: "Я Яхья, худил китаба биқува." О, Яхья пайгамбар, илимди тырышып алгын. Тырышып албасаң сага да бербейм деп атат. Кудай Таала. Ошон үчүн бүт нерсеге мээнет керек экен. Бүт нерсеге мээнет керек. Керек болсо үйлөнүп бала чаканы кармаганга дагы эмне керек? Мээнет керек. Чыдаш керек. Ана тата-пата деп майдаланып үйүңүздөн чыкпай жүрө берсеңиз, албетте аялдын деңгээлинен чыкпайсыз. Эрте менен туруп алып, аялыңыз бала чакаңызды эркелетип коюп, "Ой, сонунсуңар, силер алтынсыңар. Сени тазалыгың жагат, үйгө желе койбойсуң. Бир кылдын чачы жерге жатпайт го. Ошону элестетип алып келем мен" десеңиз, аялыңыз мээсине отурат экен. "Кой, үйгө желе койбошум керек экен, кыл койбошум керек экен" деп өзү жанталашат экен. Анан болбой эле үйүң чачыган, биягың чачык деп асыла берген кереги жок да. Анын да тили өнүгүп кетет туура эмес жака. Эми 5-чиси, бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлазина хум лифуружихим хафизун. Чыныгы момундар ушундай болот. Мүчөлөрүн Алла Таала тыюу салган, арам деп эсептеп койгон жака иштетпейт дептир. Иштетпейт. Демек зынага барбайт деген сөз. Кээ бирлер бар экен, 5 мал намаз окусам болду. Иншалла биякты Кудайым кечирет да деп коюп бара бергендер бар экен. Келиңиз амла. Мындай болбойт туугандар. Аны да сүрөтүн кантип айтат айтайынбы? Мынтип айтат. Сонун айтат. Бир дарак куурап баратса дейт. Мынтип куурап баратса дейт. Образ менен айтат андагы. Намаз үчүн окуса жакшы болот эле. Мынтип куурап баратса дейт. Жалбырактары бүрүшүп калса, анан ошого суу куюп койсо таксыр эмне болот дейт. Аны суу куйгандан көктөрүп кетсе дейт. Эмне болот эле, сооп болот дейт. Ошол сыяктуу бир бечара келин куурап атса дейт. Барып кабар алып койсо таксыр жакшы эле болот го дейт. Кандай болот таксыр ушул деп. Анан биз айттык анан. Таксыр бул айылдарда көп болот экен. Шаарда эч ким мындай суроону бербейт. Айылдарда берет. Ошон үчүн бала чаканы райондорду, областтарды кыдырыш керек экен. Баарыбыз эле борборго тыгылып болбадыкпы? Болбойт. Айылдарда кыдырыш керек. Айылда сонун адамдар бар. Бизди өстүрө турган. Балдарыбызды өстүрө турган. Тарбия берип кое турган аталар бар. Тарбия. Мана ошол жерден анан айттык анан. Сиз күйөө алам өтпөйт. Жездем өтпөйт. 90 жашка чейин толук гарантия берем, ишеним менен ал жашайт деп кепилдик бере аласызбы? 35-теги кызыңыз же карындашыңыз күйөө балаңыздан ажырап калса, анан кийин бир мурутчан бирөө келип алып багбанчылык кылып атса, жакшы болуптур, бул ким десе, эми күйөө балаңар деди. Жакшы экен деп сүйүнүп алдыңыз. Бир жылдан карасаңыз, сакалчаны жүрөт, муруту жогу келди. Бул ким десең, бул күйөө балаңар деди. Анан да 2-3 жылдан кийин сакалы да жок, муруту жок, башка эле бирөө келип калды. Бул ким десең, бул да багбанчылык кылып жүрөт десе, кандай абалда каласыз? Мына беле мал беле жыл сайын баягы кочкорун жесе беркисин алмаштыра бергидей. Адам да бул. Ошон үчүн бирөөнү кармадыбы, өмүр бою жашаш керек экен. Ошон үчүн бул зына, бул карыз. Ким зына кылдыбы, сөзсүз түрдө анын баласы же небереси зына кылат экен. Мына мен досум айтып берди, сөзүм ошо менен жыйынтыктайм. Кийинкиден улантабыз. Кудай Таалам келбетти берген, бойду берген, зыңкыйган киши болчу дейт. Бүтүндөй жанагындай үй бүлөлөрдү бузуп жүрө берген адам болчу дейт. Кудай Тааламга качан жаза берет? Кудай Таалам жаза берет деди эле, кандай болуп калат экен деп шек санай баштадым дейт. Күмөн санай баштадым. Молдолор жөн эле коркутуп айтып коет окшойт деп дейт. Анан 7-8 класска көчкөн кызы 10 бала менен ойношо турган болуп калды дейт. Атасы тиякта жүрөт, ойноп ар ким менен. Үйүндө жатып алып кыз ойноп жүрөт дейт, биякта балдар менен. Чакырат экен да келгиле деп. 7-8 класстын баласы. Бул Кыргызстандын бир районунун ичинде болгон окуя. Кайсы район экен айтпай эле койдум. Ошон үчүн бул зына, бул карыз. Кайра келиш керек, башка сөз. Келбесе болбойт ал, келиш керек. Андай эле өлүп талып болбой атса, ак нике менен алсын, өмүр бою кое бербесин. Анан бир ай жашап турганан кайра кое берип, кайра 2 ай жашап турганан эмне болот? Эмне десе Кудай Таалам тагдыр кылды деп. Тагдыр болсо жашайт болчу. Ошондойлордун токтотуп туруп, башка чабыш керек деп бетке момдойнан. Бетке чапкан болбойт эми. Айтыш керек. Эмне десе токтоп тур, сен колуңду кыймылдатпайсың, мен чабам. Кудай Таалам тагдыр кылса бетиңе тиет, тагдыр кылбаса тийбейт деп коюш керек да. Чын? Анан тебиш керек, тоголото. Эмнесе Алла Таала тагдыр кылса тоголоносуң. Алла Таала тагдыр кылбаса
тоқаланбайсың, ештеңе болбайсың, мен бұтым қатып қалышы мүмкін депші. Ушунда бир кончинный деп бүт түгөнүп калган бир бузук пикир. Андай болбойт да, бул кыз деген бул өтө назик нерсе. Тафсирде айтат. Биз аял затын кооз кылып бербегенде дейт, көрүнгөн жаныбарды кубалап жүрмөксүңөр дейт. Мен баламды төрөтүп алайын деп. Тафсирде келет. Ошон үчүн аны Кудай Таалам берген нерсени кадырлайлы да, аялдын деңгээлине түшпөш керек. Сен укмусуң, сонумсуң, сен алганыма мен ая бактылуумун деп коңуз, бүттү ал. Ана ичиңизде кыйратым деп коюп кете бересиң ары көздөй. Болду, кала берет. Ишиңизди кыла бериңиз. Пайгамбарыбыз Айшени алдап коюп атпайбы? Колуна көтөрүп койду, мен бактылуумун деп алды. Эркелетип койду мындай кылып. Эми кээ бирибиз аялдарыбызды көтөрө алышыбыз, көтөрө албашыбыз мүмкүн. Көңүлүн көтөрүп коюш керек экен. Кудай буйруса, эмкиде 6-аяттан улантабыз. Амин. Алла Таала эки жүзүнө жүзүбүздү жарык кылган болсун, эч качан кор кылбасын. Үйлөрүбүздө кыздарыбыз ыйлап, бала 5-6 жээндерибизди жетелеп келбесин. Барган жеринде баг айтсын, өң айтсын. Жана кыз бала үйдөн чыккандан чийден сырткары дейт, чийден сырткары болуп, кадыр барктуу, сүйкүмдүү ата-энелерден Куранда айткандай артта келаткан муундарга үлгүлүү ата-энелерден болууну баарыбызга насип кылсын. Валхамдулиллахи раббил аламин. Ассалам.